Саламатсыздарбы, урматтуу Куршап айылынын тургундары, урматтуу ата-энелер. Мына бүгүн биздин көптөн бери максат кылып, мурда сурамжылоо жүргүзүп, Куршаптагы эң көйгөйлүү проблема деп көпчүлүгү аныктаган жөө жүрүүчү, жол коопсуздугун камсыз кылып берүүчү жөө жүргүнчүлөрдүн жолун куруу башталуу алдында турат. Ага сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин активдүүлүгүңүздөр менен мына бир топ акча топтолуп калды, көп түкүрсө көл болот деп ошол иштин башында уюштурууда жигердүү жарандар проектисин ишке ашырууда бул биздин демилгелүү топ жана Куршап жаштардын өнүктүрүү фонду жетекчиликке негизги иштерди алып барышууда. Ушул чогулган акча дагы Куршап өнүктүрүү фондунун кассасы аркылуу жүргүзүлүп атат. Эсеп кысап толугу менен ошол жерде ар бир түшкөн акча тыйынына чейин так көрсөтүлүп турат. Бул маселени аткарууда ошо элдин арасында суроолор пайда болуп атат. Эмне үчүн жол курулат дагы жанындагы тротуар курулбай калат, ага акча бөлүнсө керек, ал каякта экен деген суроолор. Бул закон ченемдүү суроо. Мына ушул суроого жооп алыш үчүн чын эле жолдун ичинде тротуар барбы жокпу, биз айыл өкмөтүнүн башчысына жана анын тиешелүү адистерине кайрылып, ушул маселе боюнча кеңири элге түшүнүктүү жооп алууну туура көрдүк. Таиров Улукбек Кочкорович, Куршап айыл өкмөтүндө социалдык маселелер боюнча башкы адиси, андан сырткары сатып алуу порталга жайгаштыруу боюнча адиси болуп эмгектенем. Баарыбызга белгилүү болгондой, Куршап айылыбыздын Айти Камчыбеков көчөсүнө демилгелүү топ тарабынан жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар төшөө боюнча демилге көтөрүлгөн. Бул демилге кызуу жүрүп жатат учурда. Бирок эл арасынан ушундай суроо талаптар, ой пикирлер айтылууда. Бул негизи Айти Камчыбеков көчөсүнө асфальт төшөө проектисинде бул жолдун эки бетине тротуар төшөө дагы кирген болчу. Эмнеге республиканский бюджеттен тротуарга бөлүнгөн акчанын үстүнөн дагы силер тротуарга элден акча жыйнап атасыңар деген суроолор пайда болуп жатат. Ушуга кандай комментарий бересиз? Куршап айыл өкмөтү тарабынан проект сметалык долбоорду иштеп чыгууда бул долбоорго киргизилген тротуар, лоток, жашылдандыруу бүт баары кирген. Бирок бул тротуарды, жолду асфальттоо бүт баары жогу биздин деп башкармалыгы 956-га өткөрүлүп берилген боюнча, республика бюджеттен өткөрүлүп берилгендиги боюнча тендерде ошол жака өткөрүлгөн. Калган маселелерди бүт баарыны деп 956-тан алсаңыздар болот. Демек бул жолдун долбоору боюнча, тротуар боюнча биз депке кайрылышыбыз керек. Ооба. Мен Нурбай уулу Майрамбек, номер 956 жол тейлөө мекемесинин өндүрүштүк бөлүм башчысы. 2019 жылы Куршап айыл өкмөтүнүн Айти Камчыбеков көчөсү кеңейтип асфальт төшөө үчүн айыл өкмөт тарабынан долбоор даярдалган. Сметалык наркы 81 миллион 647 миңде түзгөн. 2019 жылы номер 956 жол тейлөө мекемеси тарабынан 37 миллион сомго тендер жарыяланып, бүгүнкү күндө жумуш толугу менен аткарылган жок. Куршап айыл өкмөтүнүн Айти Камчыбеков көчөсүнө асфальт төшөө долбоорунда айыл өкмөттүн берген сметасына ылайык жолдун эки бетине тротуар төшөө каралган экен да, сметадачы. Эмне үчүн тендерге берилгенде тендерге тротуар кирбей калган? Ушул жөнүндө ачыктап берип кетесизби? 2019 жылы бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бизде планда каралган боюнча эле тендерге 37 миллион сомдук жумушту бергенбиз. Тротуар анын ичинде тротуар каралган эмес. 21.800 квадрат метрге асфальт, жолдун эки бетине лоток, железобетонный лотокторду орнотулган и бордюр куюлган. Тротуар каралган эмес ал суманын ичинде.